аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман. Жамааттык медиа студиясында Эл Собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирди мен Айгерим Куатбекова алып баруудамын. Эл Собол программасында биз бүгүн күнөскана куруу жана өстүрүү боюнча сүйлөшөлү деп турабыз. Ал үчүн студияга күнөсканаларды өстүрүү, куруу боюнча консультант, агроном Айзада Кабарованы чакырганбыз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Саламатсызбы? Алгач күнөсканаларды куруу биздин өлкөдө канчалык жайылып жатат? Негизи күнөскананын кандай артыкчылыктары бар, аны эмнеге куруш керек деген боюнча айтып берсеңиз. Биринчиден азыр Кыргызстанда жакшы, получается, рекламалар жакшы жүрүп баштап атат. Бул теплицаны, күнөскананы куруу боюнча. Анткени элдер уже угуп түшүнүп баштады, бул прибыльный бизнес. Жакшы иштесек, жакшы түшүм алчу иш да получается. Ошон үчүн азыр буюрса көп курулмай башталды теплицалар. Анан негизи күнөсканага эмес, талаага өстүргөн менен күнөсканага өстүргөндүн кандай артыкчылыктары бар? Бул биринчи закрытый помещение болгону үчүн күнөскана бул жакта өсүмдүктөр стресске кирбейт. Стресске кирбейт, кышы жайы 2 сезон иштейт. Ачыктала бир жылда бир эле эгип, получается 6 ай иштеп эле ошойдон жабылып калат. А теплицада постоянно жумуш болот. Ошонусу жакшы. И теплицанын өсүмдүктөрдүн сапаты биз сатууга чыгарганда бир кач жол эмеден в разы кымбатыраак сатылат да. Ошон үчүн ошонусу менен жакшы. И, например, 1 гектар ачык жерден 50 тонна помидор алсаң, 30 сотиктен 50 тонн помидор ала аласың. 30 сотиктен 30-50 тонн иштеген кишиге жараша болот да. Ошон үчүн ошо менен жакшы болуп кетет. 2 сезон иштегенде, 1 сезондон кийин ал күнөскананын топурактарын балким кайра иштеп, кайра даярдоо деген эс алдыруу керекпи? Же дароо эле 2 сезонго өтүп кетеби? Күнөсканада негизи эс албай эле эге беребиз. Бизде бар байкелер 3 сезонго жетишкен байкелер иштетет да. Жаңы топурак киргизиш керек. Подготовка 2 сезонго где-то 2 жума 10 күндүн ичинде эле алынат. Ошо күндөрү бош теплица, күнөскана ошол убакытта обработкасын да кылып алышат, топурак киргизсе топурактарын да кылып алышат, ремонтный жумуштары болсо дагы. Демек аз эле. Негизи ушул артыкчылыктары менен катар эле жакшы артыкчылыктарын санап өттүңүз. Мындай кандай тобокелчиликтер же бир тоскоолдуктары бар болот? Тоскоолдуктар бул Кыргызстанда негизи 2014, 2015, 2016 жылдары азыркы айткан сөз менен тренд болгон теплица. Өнүктүрөбүз деп. Ошондон кийин бир жолу кулады бул идея. Анан азыр кайра жаңыдан чыгып келатат да. Эң биринчи катачылык дыйкандар теплицаны курганда, күнөскананы алар эчтеке билбей туруп нолдон баштап курганы. Өтө чоң бир катачылык деп айтсам болот да. Бул ачык талаада эле экен деп эгип, анан бул күнөсканада закрытый помещение болгону менен оорулары көп болот, зыянкечтери аябай көп болот. Ошолорду алышпайт да, көңүлгөчү эксек эле болуп кетет экен деп. Ошол билим жетишпестик өтө чоң катачылык бул күнөсканада. Анан сиз айтып аткандай, эгер аякта зыянкечтер көп болсо, алар менен алышып атып, аларды жок кылам деп атып, ар кандай химиялык заттарды колдонуп атып, ошондон да кээ бир учурда эл арасында мындай күнөсканада өскөн өсүмдүктөрдүн сапаты баары бир ачыкталганыкына жетпейт дегендей да пикирлер бар да. Негизи бул абдан жаңылыш ой деп айтсам болот. Анткени бүтүн дүйнө күнөскана менен иштейт. Бүт дарыларды
эки дарыга бөлүнөт да препараттар зыянкечтерге. Ачык таланыкы, анан күнөскананыкы. Күнөскананыкында биз обработка кылганда ал дарылар 1-3 күндүн ичинде чыгып кетиш керек. Анализде чыкпаш керек. Адамга зыяны жок препараттарды колдонушубуз керек. Ошол биздин айтып атпайм, биздин катачылыгыбыз билбей калдык да. Эң башынан то, что препараттар Кыргызстанга келбей калды, керектүү препараттар. Именно талганын препараттарын колдондук. Канча деген дыйкан банкрот болду, анткени то өсүмдүктөр күйүп кетет. Зыянкечтерге жеп кетет, дарылары жок болот. Ошол чоң проблемалардан бири болду. Азыр ал андай азыктарга балким ошо күнөскананын өзүнүн препараттарына жеткиликтүүлүк канчалык? Азыр толук камсыз деп айтсак болот Кыргызстанда. Кайсыл жактан келет алар? Турция өлкөсүнөн келет көбүнчөсү. Турция, бизде жок болсо жакын өлкөдө Казакстандан алдыра коебуз, 1 күн ичинде келет. Өзбекстанда 2-3 күндүн ичинде келет. Азыр доступны бүт товарлар. Негизи бул күнөскананын түрдүү формаларда болот экен. Кайсы формасы мындай ыңгайлуу, кайсыга же бул өсүмдүктөргө жараша болобу? Өсүмдүктөргө жараша болот. Анан бизде Кыргызстан ачык базар болгондуктан Кыргызстанда Кытай теплицасы да көп. Гидропоника, корейский теплица көп, узбекский теплица, турецкий теплицалар абдан көп. Элдер бүт барын көрүп атышат. Анын ар биринин өзүнүн өзгөчөлүктөрү барбы? Мисалы жантайымка жайгашкан ар кандай бир формаларын карап көрдүм, анан алар кандай болот? Сейчас. Негизи теплицаны куруп атканда биз, например, айтып атпайлы, 30 сотиктен азыр айтып кеттим, 30 тонна депчи. Ошол теплица, ошо 30 тонна помидорду көтөрүш керек. Каркасы. Каркастан баштап куруп башташ керек да. Ошо кайсы каркас жакшы, ошону фермер өзү изилдеш керек. Анткени көтөрө алат, көтөрө албайт, сразу көрүнөт, билинет, стойкаларынан, буттарынан билинет да. Ар бир 10 метр, 20 метр болгондо ошондо получается канча түп помидор болот. Ошо түптөн эсептеп килограммын чыгарса көтөрө албайт, ийилип кетет. Ошолордун баарын эске алыш керек. Теплица куруп атканда, азыр мен бул теплица болот, бул теплица болбойт десем өтө катачылык болуп калат. Ошон үчүн теплицаны эмне эккенге жараша. Например, азыр Кыргызстанда тренд гидропоника, клубника эккенге. Мен дагы аябай азыр сунуштап келе жатам. Гидропониканы эмне дегенде азыр конкуренция жок. Кыргызстанда да жок, Россияда да жок, жакын өлкөлөрдө дагы нехватка продукции болуп келатат. Гидропоника кандай курулат? Корейский система бар, турецкий система бар. Можно жерге эле обычный эксек болот кышында, только башкачараак кичине убакыт кеч чыгат да клубника. Ар бирөөнүн возможности финансированиясына карап, ошону кылса болот. Жана биз 2 сезон кышкында жана жайында алса болот деп айтып жатпайбызбы? Ошол кышкы күнөскана менен жайкы күнөскананын өзүнүн айырмачылыктары болобу, башкача салынып деген же? Жок, негизи бир эле күнөскана салынат. Бир эле типте күнөскана, просто биз кышында жылуулайбыз. Экинчи парашют деп коет. Парашютту тагабыз и отопление жакшы болуш керек. Ошондо эле кышкы теплицага айланып калат. Жайында иштеткенде отоплениясы жок, дыйкандарга арзан түшөт. Кышында баасы көп, бирок расход көмүргө кетет. Но прибыли экөөнүкү окшош эле. Кышында ошол эле жашылчалар кымбатыраак болот да. Ооба, бирок көмүргө көп акча кетет. Негизи ошо күнөсканага өстүрүп атканда дыйкандар эмнелерге көңүл буруш керек, ал өсүмдүктөргө кантип кам көрүү керектиги туурасында айтып берсеңиз. Биринчиден, кышында эгип атса жылуулук керек. Ишчилик аябай эң маанилүү бул жерде ишчилик. Биз айтабыз, мен дайыма айтып келем, сезон башталганда, пожалуйста, той топурларды токтотолук. Биздин Кыргызда көп той болот го негизи. Анан теплицаны караш керек.
көп акча, канча эмгек кетип атат, анан бир күн бир жумушун жасабай коюп форс-мажорго кабылып калбайлык. Ошон үчүн бул теплицага вложение да абдан көп болот, чыгарганда дагы пайдасы да абдан көп болот. Ошол ортосунда эң риск иштеш керек дыйкан. Биздин проблема Кыргызстанда, например, вложение көп болдугу үчүн бир байке салат теплицаны. Бул пример да. Башына бир адамды коет, өзү жок теплицада. Негизи өзүң окшоп бир жумушту эч ким алып бара албайт. Контролдоп туруш керек. Өзүң иштебесең дагы постоянно контролдош керек. Либо өзүң иштешиң керек. Демек, ал жакта мындай көп иштеш керек деп айтып жатпайсызбы? Эртең менен кечке чейин жумушту талап кылса, мындай башка талаа жумуштарынан айырмаланып, эмнелерди кылыш керек аяктан, мисалы? Байлаш керек. Байлаш керек. Чөбүн жуулуш керек, жумушчуларды караш керек. Жалгыз бир киши жетишпейт да. Жумушчуларды чакырасың. Жумушчулар менен дайыма эмеде туруш керек, получается. Кане диалогдо туруш керек. Постоянно жумушту көрсөтүп, өзүң үйрөнүшүң керек. Биринчи очередь сен үйрөнөсүң, анан деген башкаларга уже үйрөтө аласың. Анан ошентип получается, теплицада көп убакыт талап кылынат. Чыныгы дыйкан болуш керек. Бул ишти жакшы көрүш керек деп айтсам жаңылышпайм да. Биринчи мындай кичине дыйкандардын кетирип аткан каталарын, кемчиликтерин айтып калдыңыз. Дагы алар көбүрөөк эмне каталарды кетирип, кандай билбестиктерге туш болуп атышат? Билим керек. Ошо биринчи ката айткандай эле эң башында айтып кеттим. Билим албай туруп бул жумушту баштоо. Ошо эң чоң каталчылык, анан иштеш керек. Эң чоң ушул каталары. А так, в принципе, калган бар поправимо. Сиз негизи ошо теплицаны башынан баштап, кургандан баштап, аны өстүрүп, бир түшүмдү алганга чейин консультация берип жүрөм деп айтып жатпайсызбы? Анан аны кантип алышса болот, мисалы? Анан эң биринчи ал билим алыш үчүн канча убакыт керек? Атайын ошо күнөсканы өстүрүү боюнча. Күнөсканы өстүрүү боюнча азыр биз курска даярданып жатабыз. Биз негизи консультация берген Чүй областы менен Ысык-Көл областына эле азыркы учурда жетишип атабыз. Ош, Жалал Абад областтарына жетишпей убакыттын тарылыгына байланыштуу азыр курс ачып атабыз. Курс 1 ай, 1,5 ай, балким 2 айлык курс болот. Ошо менен үйрөнүп, толук ишке киришсе болчудай билим бергенге азыр даярданып жатабыз. Либо биз консультация бергенден бир байке бар, 5 жылдан бери консультация алат. Ал өзү айтат магачы. Эчтеке жок, келе бергиле, сиз жазып бергиле. Мен ошо жазган менен бере берейин, ойлонбой эле коеюн. Кээ бир клиенттер бар, байкелер уже үйрөндү. Анткени биз консультация берип атканда жөн эле жазып кетпейбиз да, бул дары эмне үчүн, бул убакта чачылат, кайсы убакта эмнеге биз азыр берип атабыз, эмнеге бир жумадан кийин бербейлибиз. Анын баарын айтканга биз аракет кылабыз, түшүндүргөнгө дыйкандарга. Ошолорду үйрөнүп алып, өзүнчө дагы жүргөн, өзүнчө кеткен, уже өзүнчө самостоятельно иштеген да байкелер бар. Поэтому бул адамдан зависит. Андан сырткары, мисалы, аймактарга карата өзгөчөлүктөрү барбы? Сиз Көл менен Чүйдө күнөскана иши жабык болгон үчүн бул бардыгына бирдей эрежелер, бирдей кам көрүүлөр кетиш керекпи? Бирдей эле, бирок өтө суук жактар, например, Көлдүн север жагы, Чолпон Атадан ары кар жааган жерлерге өтө көп көмүр расход кетет. Ошон үчүн нежелательно деп биз айтабыз. Сиз эле кийин көп расход көмүргө акчаңыз кетип калат. Транспортировкасы өтө алыс болуп калат. Например, Караколдон Бишкекке алып келген, Каракол анча көп продукцияны жей албайт да. Спрос жок, Бишкектен тарайт. Ошон үчүн өтө алыс болуп калат, сизге невыгодно деп айтышыбыз керек да, биз негизи биздин жумуш. Анан если человек хочет, ошол жакта деле күнөскана курса болот.
Бизде азыр ошо теплицадагы вентиляция системасы туурасында суроолуп атат. Ал кандай орнойт, негизи вентиляциясына кантип көңүл буруш керек? Вентиляция, циркуляция деген айткысы келген окшойт деп ойлодум да. Ал алмашуу кандай жүрөт? Кышында алмашуу жок. Декабрь, январь, февраль, марттын аягына чейин күн жылыгы чакты. Ага чейин циркуляция постоянно бар. 4 капталы тең теплицаны ачылыш керек. Ошол жактан аба ырайы нымдуулук кетип туруш керек. Потому что өсүмдүктөр нымдуулукту жакшы көрбөйт. Жана ушул эле мында жылуулоосу кандай жүрөт дейт. Аны сиз жогоруда айттыңыз окшойт, үстүнө кошумча жылуулоо кылып коесуңар, Кошумча пленка тартылат ичинен и печкасы болот. Печкасы вот вентилятор система менен коюлуп атат азыр. Эң эффективдүү деп айта алсам болот да. Биз жогоруда ошо мындай күнүс кананы куруудагы кемчиликтер, кандай каталарды сүйлөштүк. Эми кандай ийгиликтерге жетишип атат бизде дыйкандар? Мындай күнүс кананы иштетүү аркылуу ошолорго токтолсоңуз. Бул ийгиликтүү учурларды. Ийгиликтүү учурлар, например, 20 сотиктен 20-25 тонна помидор саткан байкелер, либо 20 сотиктен 25 тоннадан 40 тоннага саткан бадыраң саткан байкелер, булар теплицаны көбөйткөнгө аракет кылып атат. Анткени түшүндү да бул жакшы бизнес деп, только иштеш керек. Чын. Иштеген киши муну жасаш керек, кириш керек. Мен ошону аябай басым жасагым келет да дайымачы. Ошо уламдан улам көбөйткөн. Ошол ийгилик деп мен эсептейм. Анткени жагып атат адамдарга. И жанындагы кишилерге да айтканга, түшүндүргөнгө көп аракет кылган байкелерибиз бар. Ошолдон да и цена баасы боюнча, баасы кымбат болгону аябай адамдарды сүйүндүрөт. Жана качестводан. Например, биз базарга оптан беребиз да. Оптан бергенде базар сурап алганда, качествоң жакшы экен дегенде да мотивация берип, дагы албайки, дагы салам, дагы көп өстүрүшүм керек. Кыргызстанга бул керек. Бизге продукция жетпейт, көп импорт келет Кыргызстанга, биз өзүнүн продукциябызды жеш керек деп, ошондой аракет кылгандар көп болуп атат бизде азыркы учурда. Бизде көбүнчө ошо күнөс кана кургандар көбөйүп калды дедиңиз. Ага помидор, бадыраң, клубникаларды отургузуп атышат. Дагы мисалы бул жаатта эмнелерди өстүрсө болот, ошол жакта мындай потенциал бар деп айтат элеңиз? Перец те бар. Перец, кабачки өстүрөбүз азыр. Эң первый необходимый продукттар. Ошо перец, кабачки, бадыраң, помидор и клубника. Ошолорду өстүрүп келатабыз. Дагы мисалы кайсыларды өстүрсө болмок бизде дыйкандарга мындай сунуш катары, балким практикада аны колдонуп көрүш элек, бирок сиз агроном катары эмнени сунуштайт элеңиз? Мен ушуларды аябай сунуштайм. Анткени биз өзүбүз Кыргызстанга ушул продукцияны жеткиргенге аракет кылып атабыз. Эшиктен албаганга, импорт келбегенге. Ушуларды жеткирип алалык, биз өзүбүзгө экспортко чыгалык. Андан кийин уже башка өсүмдүктөрдү ойлонсок болот деп айта алам да. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Негизи күнөс кана боюнча аны куруп баштайын дегендер негизи эле эмнелерди эске алып, эмнелерди дагы биле жүрүш керек? Билим болсо, анан биринчи теорияны үйрөнүп алалык биз, анан практикага акырын киргенде уже адам өзү түшүнүп баштайт да. Чоң рахмат. Анда урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Биз бүгүн күнөс каналарды куруу, өстүрүү боюнча сүйлөштүк. Суроолорго күнөс кана өстүрүү куруу боюнча консультант агроном Айзада Кабарова жооп берди. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.